Мындай эмелерди, пакеттерди топтоп алабыз магазиндерден. Магазиндерден топтоп алып келип, бул жерде бизде процесс мындай кетет. Бул жактан дробилка болот. Дробилкадан кийин бул жакта жуулуп, бул жакка анан бүт таза суу менен жуулуп чыгып, ал жактан мына станок менен туруп бул жакка түшөт. Бул жакта гранула болуп бизде. Орозбек Абдуллаев 2018-жылдан бери пластик калдыктарын кайра иштетүү менен алектенип келет. Жарактан чыккан полиэтилен баштыктарын чогултуп, атайын технология аркылуу кайра иштетип, андан суга суу түтүктөрүн чыгарат. Анын иш орду Кадамжайдын Үч Коргон айыл аймагында жайгашкан. Бизде бул станоктордо жалпысынан ушу суу түтүктөрү чыгат. Суу түтүктөрдүн бир күндө ар кандай размерге жараша чыгат. Кичине размери бир 5000 метрден 7000 метрге чейин чыгат, размерге карап. Ишкердин айтымында бул тармакка киришине аймакта мындай өндүрүштүн дээрлик жоктугу түрткү болгон. Анын белгилешинче, пластик калдыктарын кайра иштетүү айлана чөйрөнүн булганышын азайттуу менен катар, жергиликтүү Үч Коргон айыл аймагында өндүрүштү өнүктүрүүгө жана импортту алмаштырууга өбөлгө түзөт. Турбаларды алып келген чыгарып баштаганбыз. Анан сырьёну Россиядан алып келип жасаганбыз. Анан Бишкектерден алганбыз, ошо секторден. Анан кантип иштеп чыгарат, ошолор дизелдеп өзүбүз чыгарсак болот деп. Анан көрсө ошо полифтерге тартылган түтүктөрдүкү ошол калдыктарды иштеп чыгарат экен бүт эле. Анан ошондон биз ошо Баткен областы азыр Оштон бери келет, ошо пакеттерчи. Ошолорду иштеп кайра иштеп чыгарабыз. Быйыл ишкана өндүрүш багытын дагы кеңейтип, пластик терезелерди чыгара баштады. Бул багытта чет өлкөдөн алынып келинген атайын чийки заттар колдонулат. Жаңы өндүрүш цехинин ишке кириши менен продукциянын түрү көбөйүп, ишкананын өндүрүштүк мүмкүнчүлүгү дагы да артты. Бизде кадрлар азыр турба боюнча ошо Баткен областы, Ош областына жеткиребиз, Жалал Абадка, Алабука районуна жеткиребиз. Заказдар түшүшүнө карап. Анан бул пластик боюнча биз 5-6 ай болду иштегенибизге. 5-6 айдын ичинде бүт эле Кыргызстан боюнча 7 областка жеткирип атабыз. 7 областта тең клиенттерибиз бар. Эми жеткиликтүү эмес, Кудайым буйрса, ошого жеткирип иштейбиз деген үмүттөбүз. Ошол бизде сырттан келген товарлардын өзүбүз чыгарабыз деп ниетибиз ошол. Бул уже даяр болгон продукция. Ушинтип чыгат. Мындай. Жабысылганда. Чёрный орех деп коет. Бизге келген бул ламинация корейский. Кореян Хундай деген эмесники. Клейлерибиз германский деп күн ыстыкта жыт чыгарбайт. Мына корейский ламинация бул күндө оңбойт. Сапаты жакшы үчүн биз кытайский эмелерди негизи колдонбойбуз. Основной ошо корейский, германский технология менен иштейбиз. Өндүрүш көлөмүнүн өсүшү жаңы жумуш орундарын түзүүгө да мүмкүнчүлүк берди. Учурда ишканада 80ге жакын адам туруктуу эмгектенип, жергиликтүү тургундардын киреше табуусуна шарт түзүүдө. Мындай ишкердик бир эле учурда пластик калдыктарын азайтууга, ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө жана аймактын социалдык экономикалык өсүшүнө салым кошуп келет. Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар.